8'den 7 жөнөкөй бөлчөгүн ондук бөлчөк түрүндө жаз. Демек, 8'den 7 жөнөкөй бөлчөгүн ондук бөлчөк түрүндө жазуу керек. Негизинен бул 8'den 7 ал 7 бөлү 8 деген маанини дагы берет. Дагы башка бир түрдө жаза турган болсок, 7 бөлү мамыча түрүндө көрсөтөбүз, 8 деп дагы көрсөтүп алсак болот. Бул үчөө бир эле маанини берет. Демек, 7-ни 8-ге бөлүп, анын ондук бөлчөк түрүндө жазылышын табабыз. Анда бөлүү амалын аткаруу үчүн 7 бөлү 8 деп мамыча түрүндө жазып алалы. 7-ни 8-ге бөлөбүз. Бирок 7 8-ден кичине. Алардын тигиндиси бизге ондук бөлчөктү берет. Анда бул жердеги 7-ден кийин өтүр жазып, аны ондук бөлчөк түрүндө көрсөтүп алсак болот. 7-нин артына өтүрдөн кийин канча нолду улап жазсак дагы, ал 7-нин негизги маанисин өзгөртпөйт. Анда бөлүү амалын аткара алабыз. Анда эң чоң разряддан баштап бөлүп баштайбыз. Бирдик 8-ден кичине дедик. Анда ондук үлүштөгү санды кошуп алабыз. Ондук үлүштөгү санды кошуп алып бөлүп жаткандыгыбыз үчүн бул жерде тигиндинин бүтүн бөлүгү 0го барабар. Анда ага 0 жазып алабыз. 70 ондук үлүштү 8-ге бөлүү керек. 70-ти 8-ге бөлөбүз. Ал үчүн 8-ди 8-ге көбөйтсө 64. 70-тен 64-тү кемитебиз, анда 6 калдык калат. Бөлүү амалы бул жерде калдык калды, демек калдыксыз калгычакты бөлүүбүз керек. Кийинки разряддагы 0ду түшүрүп алабыз, 60. 60-ты 8-ге бөлүү үчүн 8-ди 7-ге көбөйтөбүз. 8-ди 7-ге көбөйтсө 56. 60-тан 56-ны кеметсе 4. Анда кийинки разряддагы санды дагы түшүрөбүз. Кийинки разряддагы сан 0. Бул жерде 40 саны пайда болду. 40-ты 8-ге бөлүү үчүн 8-ди 5-ге көбөйтүү керек. 8-ди 5-ге көбөйтсө 40. 40-тан 40-ты кеметсе 0. Калдык 0 калды. Демек, бөлүү амалын аткарып бүттүк. Анда 8-ден 7 жөнөкөй бөлчөгүн ондук бөлчөк түрүндө жазганда, ал 0,1875-ге барабар.